атасы өзү мугалим болуп иштеген киши болгон. Белгилүү инсан болгон өзүнүн аймагында. Ана мына мен ушул Мисирдин агасын билем. Иптаров Сабыр деген залкар педагог. Кыргызстанда этнопедагогика негиз салган инсан болгон. Мына ошол киши биздин эгеме азаттыкка чыккандан кийин кыргыздын туусунун автору болуп калды. Тирекке каршы алгычы раматылык болуп кетти, бирок өзүнүн артында өлбөс, өчпөс илимий издөөлөрдү, жакшынакай тарыхка биздин эге азаттыкка чыккан өлкөбүздүн тагдырына өзүнүн чоң үлүшүн кошуп кетти. Анан ошол агасын көрүп инесөт дегендей, агасын жолун жолдоп Мисирдагы искусство дүйнөсүндө жакшынакай из калтырып келе жатат. Мен ойлойм, Мисирдин мүмкүн тарабынан чоң, Кудай буйрса кыргыз искусствосуна бергеннен дагы берелеги көп. Ошол тармакта жолушыдыр жолдош Кыдыр болсун. Мен ийгилик каалайм.